Кыргызстан улуттук курама командасына чакырылганга чейин жаштар арасында 16 жашка чейинки жаш куракта курамалар менен дагы оюн алып баргансың. Анан ошол жалпы эле футбол аламынан дос таптыңбы? Кайсыл футболчулар менен жакын мамиледесиң? Ага чейин U14, U15 бүт эле жылдарда сборныйда ойногом. Аябай көп досторум болгон, бирок тилекке каршы көбүнчөсү футболду таштап, башка жумуш менен алек болуп кетишкен. Бирок азыр деле бар. Ошол досторум Кыргызстанда башка өлкөлөрдө ойноп жүрүшөт. Ошол эле улуттук курама командада Гүлжигит Алыкулов менен дагы чогуу ойноп калганбыз ага чейин. Ошо. Анан мындан тышкары Бүртган Байкең да футболчу экенин билебиз. Жалпы үй бүлөң жөнүндө айтып кетсең. Ооба, Байкем футбол эң биринчи ошол барып, анан мени ошол футболго тарткан. Калгандары чоң Байкем болсо, ал медреседе окуп, иштеп кеткен. Ата-энем болсо, атам Кеңеш айылында имам мечитте, апам болсо үйдө эле биздин тамак аш жасап үйдүн адамы. Демек, Байкеңиз бүгүн кайсыл профессионалдык деңгээлде ойнойбу, кайсы бир клубта? Жок, футболду таштаган. Тилекке каршы 11-класста жакшы окуучу мектепте. 11-класста кичине жаракат алып, футбол же окуу болуп калганда, анан атам айткан, же футболду же окууну танда деп. Анан ал болсо окуп, азыр болсо Германияда ошо практика өтүп жүрөт, иштеп. Анан атаңыз же болсо жалпы үй бүлө мүчөлөрү сизге кандай карайт спортчу катары? Кичинекей кезиңизде каршы болгон жок беле жаңы барып жатканда? Биринчи барганда атама айтпай эле баргам, анткени Байкем бар, биринчи Байкем барып, Байкеме макул бар деген. Мен сурансам, жок, барбай эле кой, бир футболист эле жетет үйдө деп мени койбой койгон футболго. Анан 2-3 күн мен досторум ойноп келейин деп үйдөн качып эле футболго тренировкага кетип калгам. Анан 2-3 күндөн кийин ошо тренериме айткам, ушуну атам кое бербей атат, келе албайм окшойт деп. Анан ошол тренерим Тойчу Элиманов деген үйгө келип, бул балаң жакшы экен, таланты бар, футболго кое бер деп атамдан уруксат сурап кеткен да. Анан кийин болсо атам таң калып, сен эмне футболго барып атасыңбы деп кичине тамашалашып, урушуп, анан макул бара бер деп уруксат берген да. Анан ошол кийин ошо улуттук курам үчүн гол киргизгенден кийин ошо атаң, апаңыз кандай стадиондон көрүштү же үйдөн көрүштү, кандай куттукташты? Абдышта ойноп баштаганда эле атам оюндарыма келчү. Улуттук курама командада ойноп баштаганда бүт үй бүлөм эле келип стадиондо көрүп башташты. Аябай эле сүйүнүштү. Улуттук курамага түшкөндө, гол киргизгенде мен көргөн жокмун, бирок байкелерим айтат, атаң, апаң ыйлашты сүйүнгөнүнөн деп. Ошо бул гол киргизгеним же сборнуда ойногонум, ийгиликтерим бул оюмча ата-энемдин дуасы менен, ошо ата-энемдин поддержкасы менен болду деп ойлойм да. Мисалы, кээ бир футболчулар гол киргизгенде кандайдыр өзүнүн бир фишкасы бар, өзү бирөөлөргө арнайт, же болбосо ар кандай бир бийлөө менен же ар кандай бир аракеттер менен майрамдашат. Анан сенде кандай? Бул жакта гол киргизгенде эмне кылып майрамдайсың? Же андай жокпу? Фишка мындай жок. Гол киргизгенде жөн эле сүйүнүч болот, эмоция болот. Командадагы дос балдарың менен сүйүнөсүң, ошол эле, башка нерсе жок. Эми алдында кандай пландарың бар? Пландар ошо, азыр жаңы жылга чейин азыр командалар просмотрга чыгарып атышат, мындай чыгарып атышат. Ушундай учурда кичине жакшы буюрса бир агент менен келишим түзүп, жакшы бир команда менен түзүп, буюрса келечекте кандай болот бир Кудай билет. Дуа кылып, жакшы тренировка кылып жүрсөк эле буюрса жакшы болот деп ойлойм. А так мындай койгон пландарым жок. Целдер бар, өзүмдүн ого жетем деген. Ошо буюрса тренировка кылып, дуа эле кылып турсак, буюрса жетебиз деп ойлойм.
Биз атайын ошол футбол боюнча бир тест даярдаганбыз. Сиздерге, жалпы көрөрмандарга дагы. Анда эмес, эгер даяр болсо, ошол суроолорду экранга чыгарып берсе, биз ушул атайын футбол боюнча суроолорду даярдаган болчук. Жалпы жонунан 8 суроо. Анда эмес, алгачкы суроо 2014-жылы Дүйнө чемпионатынын финалында жалгыз голду ким киргизген? Варианттарын айтсак: Андре Шюрле, Марио Гётце, Мирослав Клозе жана Томас Мюллер. Марио Гётце да. Анда эмесе, туура вариантын экранга чыгарсак, албетте 2014-жылы Германия Аргентина беттеш орун алып, 88-мүнөттө чыгып, кошумча экстра таймда Марио Гётце ошентип Германияга жеңишти алып келип берген. Бул оюн эсимде алганда байке, анткени Аргентинага болет этчим да. Финалда Аргентина менен ойношуп, Аргентина 119-мүнөттө Гётце киргизип кеткен да. Демек, кайгылуу күн болгон турбайсызчы. Анда эмесе, экинчи суроо. Футбол мекени саналган Англия канча жолу дүйнө чемпиону аталган? 1, 2, 3 же 4 жолу? Билбейт экенмин монучу. Дагы бир жол берсе болобу. Футбол мекени саналган Англия канча жолу дүйнө чемпиону аталган? Англия курама командасы. Англия 2 дейилчи. 2. Анда эмесе, туура жооп экранга берсек, тилекке каршы Англия курама командасы мекени болгону менен бир гана жолу утуптур. Бул 1966-жылы өзүнүн мекенинде Англияда болгон мундиалда алтын байгени жеңип алышкан. Үчүнчү суроо. Чемпиондор лигасынын тарыхында эң көп гол киргизген оюнчулардын тизмесинде 3-чү сапта ким жайгашкан? Биринчи эмес бе, 3-чү. Роберт Левандовский, Карим Бензема, Рауль, Тьерри Анри. Албетте, биринчи, экинчи бул белгилүү. Криштиану Роналду менен Лионель Месси. Левандовский дейилчи. Роберт Левандовский, жакшылап ойлондуңуз. Анда эмесе, туура вариант айтсак, Роберт Левандовский дагы буюрса жакында басып өтөт. Себеби дегенде 70 гол, ал эми Раульде 71. Демек, бир аз убакыттан кийин ашып өтүш мүмкүн. Төртүнчү суроо. Коргоочулардын арасында алтын топ сыйлыгын акыркылардан болуп ким алган? Роберто Карлос, Фабио Канаваро, Серхио Рамос жана Вирджил ван Дейк. Канаваро же Карлос болушу мүмкүн. Карлос. Роберто Карлос. 2006-жылы алган бир. Же Канаваро экен. Анда эмесе, туура жооп Фабио Канаваро. 2006-жылы эсиңде болсо Италия курама командасы дүйнө чемпионатын жеңген соң, дал ушул Италия курама командасынын капитаны Канаваро алтын топ сыйлыгына ээ болгон. 5-чи суроо. Европа чемпионатын 3 жолу жеңип алган 2 курама бар. Алардын биринчиси Испания болсо, экинчиси кайсыл? Франция, Германия, Италия же Нидерланды? Европа чемпионатын 3 жолу жеңип алган курама бар. Европа чемпионатында бул эми Испания 1964, 2008 жана 2012 жылдары жеңген. Мындан тышкары дагы бир курама команда 3 жолу жеңген экен. Континенталдык чемпионатты. Германия болуш керек. Туура жоопту экранга чыгарсак анда, албетте бул Германия чындап эле Европада гана эмес, жалпы дүйнөдө эң бир күчтүү курама команда. 6-чы суроо. Кыргызстан футболу боюнча дагы суроо берип көрүүнү туура чечтик. Кыргызстан курамасы учурда ФИФАнын рейтингде канчанчы орунда жайгашкан? 90-чы орунда, 93, 96 же 100? 96 окшойт. 96. Анда эмесе, экранга туура жоопту чыгарсак, учурда ноябрь айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 96-чы орунда жайгашкан. Кийинки суроо, 7-чи суроо. Кыргызстан курама командасы үчүн эң көп гол жараткан футболчу? Мирлан Мурзаев, Вадим Харченко, Антон Землянухин, Виталий Люкс. Антон же Харченко окшойт. Акыркы вариантыңыз? Харченко. Анда эмесе,
туура жооп экранга чыгарсак. Вадим Харченко бул Кыргызстан курама командасы үчүн эң көп оюн өткөргөн оюнчу, 54 оюнчу. Ал эми Землен Нухин 12 гол менен азыркы учурда Кыргызстандын эң мыкты бомбардири. 8-чи акыркы суроо. Азия кубогунун тарыхында Кыргызстан курамасынын алгачкы голун ким киргизген? Виталий Люкс, Мирлан Мурзаев, Валерий Кичин же Ахледдин Исраилов? Ахледдин Исраилов киризди. Туп-туура акыркы суроо себебинде биринчи оюнда, Кытай менен болгон оюнда алгачкыдан болуп дагы ушул Ахледдин Исраилов гол жараткан. Аны эмесе чоң рахмат, дээрлик жарымдан көбүн туура жооп бердиңиз. Азыр болсо буга чейин жалпы карьераңыз жөнүндө сөз кылдык, анан келечекте бир 10 жылдан кийин өзүңүздү кайсыл жактан көрөсүз? 10 жылдан кийин Алимардан Шукуров деген ким болот? 10 жылдан кийин буюрса Европанын топ 5 командаларында деген өзүмдүн мечтам бар. Ошол жактан көргүм келет. Буюрса билбейм эмне болуп кетет, ага чейин бирок аракет кылабыз, тренировка кылабыз. Буюрса болобуз деп ойлойм. Анан ошол Кыргызстан чемпионатында да ойноп, жогорку лигада. Андан соң Турцияда дагы аздыр көптүр ойноп калдыңыз. Анан айырмасы эмнеде экен? Мисалы Турциядагы топ 5 Европанын командасы десек дагы байма-бай Турциянын командалары Чемпиондор лигасында ойноп келет. Анан айырмасы эмнеде экен эки чемпионаттын? Айырмасы ал жактан, ал Турцияда аябай эле футболго мындай берилишет да, акча дагы беришет, мамлекет мындай адамдар дагы көп. Эң жакшы көргөн вид спорту бул футболда, алардыкыча футбол менен жашашат, көп футболго внимание обращать этишет да ал жерде. Эң башкы нерсеси ошол деп ойлойм. А так алар деле адам, биз деле адам, бүт болуш, тең эле болуш керек болчу да. Бизде кичине футбол жактан условияларыбыз, кичинекей футболисттерибизге условияларыбыз кичине начарыраак да. Ошон үчүн чоңойгон деле азыркы футболисттер 18ге чыккандан кийин акча керек болуп иштеп кетип атышат же окуп кетип атышат да, футболду таштапчы. А Турцияда андай эмес да. 18ге чыккандан кийин өздөрүнүн ошо клубдун эмелери бар, агенттери, аларга башка жактан команда табып беришет, акча жактан жакшы кылып беришет да, футбол менен жашап кеткенгечи. А Кыргызстанда болсо кичине кыйыныраак да ал жашап кетишчи. Акча деле аз, анан кээ биркилер клуб жок кылышат, травма алгандан кийин жакшы лечение кылышпайт, ошондой да. Ал жактан болсо бүт условиялар жакшы, акча жактан да жакшы, оңой да ал жакта футбол менен жашаш. Бул жактан кичине кыйыныраак футбол менен жашаш. Анан ошол буга чейин Абдышатада ойноп калдыңыз. Анан ошол учурда кандай келишим негизинде ойночу элеңиз, кандай бир айлык алчу элеңиз ошо Абдышатада ойноп жүргөндө? Мен 15-16 жашымда айлык алып баштагам. Биринчи айлыгым 2000 сом болгон. Андан кийин бир сезондон кийин сезон өткөн сайын айлыгымды көтөрүп берип ошентип 2019-жылы жакшы эле кылып беришкен. Контрагым бар болчу 2021ге чейин окшойт Абдышта менен. Тиги түрктөр келип Совет Сакибаев менен сүйлөшүп кетип, мени экинчи продажага деп трансфер кылып алып кетишкен Турцияга. Ошол жактан келишим түзүп калган да. Демек, Турциялык клуб сатып алган экен да? Акча берген жок, бирок экинчи продажадан мага 30% бермек да Абдышатагачы. Эгерде Болоспорт клубу башка командага сата турган болсо, ошол трансфердин баасынын 30% кантык клуб алмак экен. Анан Болоспорт клубунда кандай бир абалдар жакшы эле, условиялар, айлык акы дегендей. Айтып атам го, Турцияда аябай эле жакшы условиялар, акча жактан деле мындай питание, жилье деген бүт нерсе жакшы да. Биринчи жолу көрдүм мен андай условияларды. Анткени Кыргызстанда эч кайсы жерде жок да андай нерселер. Абдышатта эми бүт бар, бирок азырынча базасы жок да Абдыштан бир гана. А так эгер база курса Абдышатта, то ошо Турциянын условия боюнча деңгээлине жетет деп ойлойм да. Ошо. Анда эмесе эфирдин бүтөрүнө акыркы мүнөттөр калды. Анан сизге эркин микрофон берели.
жалпы кыргыз элине кайрылуу жасасаңыз болот. Кыргыз элине бардыгына чынден соолук каалайм. Жаман оорулардан, кырсык баледен алыс болушун каалайм. Анан футболду болсо футбол оюндарына улуттук курама командаларына эле эмес, мындай премьер лигаларга дагы келип оюндарга болельщик болуп, кичине футболду жакшы көрсүн деп бир каалоом да ошолчу. Анткени биз өзүбүз футболду сүйбөсөк, эч ким биз үчүн келип футбол ойноп бербейт да. Ошондуктан акырын деле болсо футболду өнүктүргөнгө аракет кылалы да. Ошо өкмөткө болсо суранычым бизге бир стадион салып, условияларды жакшы кылып берип, эң башкысы могу кичинекей биздин иний футболисттерибизге ошо условияларды кылып берип, көп башка өлкөлөргө чыгарып, турнирлерди ойнотуп келсе аябай жакшы болот да. Азыр деле болсо кийин чоңойгондо менин оюмча чемпионат мирда дагы ойношубуз мүмкүн да. Мен ишенем буга. Анткени 10 жыл мурун, 15 жыл мурун эч ким ишенген эмес да биз Кыргызстан улуттук командасы чемпионат Азияда ойногончу. Ошондуктан акырын деле болсо биз аракет кылышыбыз керек да. Буюрса аракет бизден болсо, Кудай буюрса берекетин берет да. Ошого кааларым футболду сүйөлү, жакшы көрөлү, келели, аракет кылалы да. Чоң рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп, биздин КТРК Спорт телеканалына келип, көрөрмандарга кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Албетте сиздин карьераңызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса кийинки сезондо Европада ойносоңуз, андан кийинки сезондордо Европада гана эмес, Европанын алдыңкы клубтарында да ойнойсуз деген ишеничтемин. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Салем урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин конокто футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Айлимардон Шүкүров болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта болуңуздар.